Бардыгыңыздарды өз кучагына чакырган бул таңкы пирамида студиябыздан 3-оозда орун алган учуру. Сөз түрдө дал ушул бир эле кесипти алып кетпестен эки кесипти чогуу алып кетти. Бул деги эле үй бүлөнү, андан сырткары өзүнүн сүйгөн кесиби журналистика тарабын алып кетип жаткан эжекебиз бүгүн бизде конокто. Жибек Жолу маданий өнүгүү гезитинин кыргызча бөлүмүнүн редактору, журналист, флорист Бурул Мусабекова мырза. Саламатсызбы, кутмандагыңыз менен. Келиңиз. Эл менен амандашып алып, журналисттер башкача сөйлөйт го. Саламатсыздар, урматтуу көрөрмандар, телекөрүүчүлөр, баарыңыздарга кутман таң. Эң сонун эжеке анан айтсаңыз, чыныгы кесипкөй журналист катары деги эле социалдык тармактарда өзгөчө бир макалаларды ар дайым жазып турасыз. Анан эң акыркысы баягы эч нерсеге таң калбай калганыма көп болду деп жазып турасыз. Ушул тууралуу айтсаңыз. Неге таң калбай калдыңыз? Азыр коомчулукта көп эле нерселер болуп атат да. Анан кичинекей баладан чоң кишиге чейин саясатчы болуп кетпедикпи? Анан мындай ошол нерселердин баарын карап туруп анан таң кала турган деле эмебиз калбай калды да, эч нерсебиз калбай калды да. Биздин баары эле баягы оюна келгенди сүйлөйт, оюна келгенди айтат, айтор ушундай болупчу. Анан баягы коомчулукка мындай таң калып отуруп, мындай бир нерселерге таң калып же бир эмнеге ушундай кылышат деп отургандан көрөк, баягы өз алдынча башка нерселерди жасап, мындай коомчулукка бир таасир калтыра турган жакшы нерселерди жазай берейин, өз алдынча иштей берейин деп таң калбай калдым деген эмени жазгам да. Мындай чындыгында эле азыр эч нерсеге таң калып болбойт да, мындай коомдо баардык эле нерсе болуп атат го. Мындай таң калып, мондай болуптур деп мындай таң кала турган эч нерсем жок да, ошон үчүн жазып койгом. Дал ушул кыргызча бөлүмүнүн редактору катары дал ушул тарапта эмгектенесиз. Анан маекке чейин айтып калдыңыз, Кытай мамлекети менен иштешебиз депчи. Деги кандай өзгөчөлүктөрдү байкай алдыңыз? Бизге окшоп алар дагы саясатка жакын бекен? Жок, биздин гезиттин негизги позициясы бул саясат жок да бул жерде. Бул жерде эки өлкөнүн экономика тармагында, маданий тармагында гана алакасын чагылдырабыз. Гезит инвестиция катары келген, бул гезит жалгыз эле Кыргызстанда чыкпайт. Өзбекстанда өзбек тилинде, Казакстанда казак тилинде, Тажикстанда тажик тилинде. Бул Орто Азияга, жалпы Орто Азияга келген баягы бир алкак бир жол деген Си Цзиньпиндин, Кытай Республикасынын президенти ошо Си Цзиньпиндин долбоору бар го, ошол долбоордун негизинде ачылган. Анан мен бул гезиттен көп нерсени мындай байкадым, кытайлар саясатка көп мындай башоту менен биздей болуп кирбейт. Анан эли аябай тартиптүү да. Баягы бир мыйзам иштейби, ошол мыйзамга баш ийишет. Биздей болуп эле баягы көтөрүлүп кетпейт да. Жок, любой кызматта, любой офисинде деле ушундай экен да, ошону байкадым. Анан аябай эмгекчил. Мисалы, менин ишим редакторлук иш болсо, мен только ошол ишти жазайм да, окуйм, текшерем, журналисттер менен иштешем, калган ар жактагы эмелерине аралашпайбыз. Ишинечи, директордун өзүнүн иши, ал өзүнүн ишин жазайт да. А бизде болсо мисалы үчүн баары эле аралашып кете беребиз го, саясатка деле, тиге буга деле. Андай жок, баягы ар ким өзүнүн ишин жазайт да. Ошол тартиби бар, ошол тартип менен алар өнүгүп атат деп ойлойм да. Экономика менен эле маданият жазабыз биз. Саясатка көп. Эң сонун эжеке билишибизче, сиз эмгек жолуңузду баягы Бишкек Таймстан баштагансыз. Ошо башталышы кандай болду эле, кандай оорчулуктар болду эле сизге, ошо тууралуу кеңири айтып берсеңиз. Эми мектепте окуп жүргөндө эле мен бир аз ыр жазып, анан баягы кара сөз түрүндө көп нерселер жаздым. 11-классты бүтүп атканда тил адабияттан экзамен болот го. Ошондо мен 26 бет кылып кыргыз адабияттан Каныбекти ыр менен жазып чыккам да. Анан ошондон баягы өзүм жазганга жакын болдумбу, айтор мындай Бишкек Таймска эжем Жылдыз Мусабекова менен эжем да ошол журналистикада агымда Асабада иштеп жүрүп, анан мен актриса болом деп келдим, таптакыр элечи, баягы шааргачы мен актриса болом деп келдим, бирок мамам ошо актриса болбой эле кой, менин тилимди алсаң башка эле кесипти танда, мугалим эле бол деп, анан кыргыз филологиясына тапшырып калдым. Анан ал жакта окуп атып эле параллельно баягы иштесемби десем, ошо эжем Бишкек Таймска барып иштебейсиңби, жаңы ушундай гезит ачылып атат деди. Бардым, Нурал Гапаров деген агайдын колуна барып иштеп, баягы жазып, макала жазып алып барсам эле, көчөдө кайырчылар жөнүндө макала жазып алып барсам эле, аябай жакшы жазыптырсың, иштеп кет деп эле ошо баягы стимул берди. Андан ары баягы жазганды улантып эле ошо менен ишим уланып кетти да. Андан кийин Агымга барып иштедим, Мелис Эшимкановдун мектебине. Ал жактан дагы жакшы тажрыйба алдым. Анан ошо менен эле баягы иш уланып кетти да.
Бүгүнкү күндө ушу актриса болбой эле журналистикага келип калганыма аябай кубанам да. Негизи эле журналистика тарабынан мындай жөнөкөй тил менен айтканда бутка турса болот бекен? Мен ал журналистика менен мындай кандай десем, ал мен үчүн мындай сүйүктүү эле кесип да. Мен ал жактан бутка турайын же байып кетейин же мындай бир нерсе жазайын деп таптакыр ойлонбоп турмун да ушул жөнүндөчү. Баягы өзүм жан дүйнөмдө эмне болсо ошолорду жазып, анан баягы респонденттер менен да сүйлөшүп, алардын оюн угуп, баягы интервьюларды алып, ушундай болгондо дагы баягы башка адамдын да жан дүйнөсү ачылып ушундай болот го. Анан ал адам менен сүйлөшүп атканда ошол кандай ийгиликтерге жетти экен, кандай жакшы сапаттары бар экен деп ошол жагына көбүрөөк көңүл бөлүп эле ушундай жан дүйнөмө азык алам да көбүнчө баягы бутка тургандан мурдачы. Азыркы күндө кыргыз журналистикасынын абалы кандай сиздин оюңузча? Эми ичине түйшөлткөн маселе. Кыргыз журналистикасында эми таптакыр эле учубуз кур эмес деп эң жакшы жаштар да өсүп келатат, жакшы улуу ага эжелер да бар, мыкты журналисттер. Жакшы журналистикалык кесипти именно иликтеп ошо журналисттин ишин аткарып жүргөн журналисттер да бар, бирок тилекке каршы көбүнчө акыркы кездерде баягы журналисттердин баары эле блогер болгон сыяктуу болуп, баягы жеңил оокатка өтүп кеткендей дагы сезилет да. Бирок журналистиканын мындай түпкүрү жакшы эле, мындай жакшы сайттар бар, иштеп атат, жакшы телеканалдар бар, жакшы мындай гезиттер гана бир аз солгундап калды, гезит окурмандарыбыз азайып кетти деген да. А так эми ортодо десем болот да. Эми өнүгүү жолуна түшөт буюрса деп жакшы тилек кылып турам. Анан көбүнчө азыр соцсеттерде эле жашап калдык го. Анан ошо соцсеттерден карап, эме кылганда ар ким өз алдынча эле көп мен тааныган көп эле журналист эжелер, инилер, сиңдилер көп эле блогер болуп эле ошол соцсеттен эле жаңылыктарды айтып ушундай эле бир чакан чөйрөдө туруп калдык да. Анан эжеке негизи эле аял киши үчүн бул бир гана журналист болуп иштебестен үйдө да мыкты кожойке болушу сөзсүз түрдө абзел. Анан биз сизди бир гана журналист катары эмес, флорист катары дагы билебиз. Анын алдыда дал ошол сиз жөнүндө хоббиңиз тууралуу маалыматка өтүп келели, андан кийин маегибизди улантабыз. Пандемия учурунда бир жылдан ашык үйдө отуруп калбадык. Анан ошол кезде мындай өзүмдү алаксытыш үчүн, ошол кыйын кырдаалдан мындай депрессияга учурабай, балдар менен үйдө отурганда дагы өзүмдү өзүм тарбиялайын, өзүмдү мындай башка жактан мындай изденип көрөйүн деп ушу гүл өстүрүүгө көбүрөөк көңүл бөлдүм да. Анан азыр гүлдөрдүн түрлөрүн өстүрүп, ошо менен кызыгып кетип, буюрса жакшы жыйынтык берип атат. Эшикте кыш болуп турса дагы менин үйүмдө баягы жаздай болуп гүлдүн түрү ачып, мындай маанайды көтөрүп турат десем болот да. Бул гүлгө мен негизи бала күнүмөн баштап эле кызыгып келем да. Себеби менин апам үйдө гүлдүн түрүн өстүрдү. Анан ошолорду багып, карап, кээде бала болуп ээринесиң да, гүлдү өстүргүң келбейт, карагың келбейт. Анан бирок кийин баягы гүлдү жакшы көрүп калат экенсиң да өзүңчү. Анан азыр ошо гүл өстүрүп мындай хобби катары карап атып, үйдө 30тан ашык гүлдүн түрү бар. Мындай бул гүлдүн гана сорттору да 30тан ашык. А негизгиси баягы мисалы могул геран гүлүнүн эле бир 5-6 түрүн өстүрөм да. Бул малачай деген гүл. Бул дагы баягы жылына бир 2 ай эле эс албаса, калган учурларда дайыма ачып турат. Ошонусу менен мага өзүнчө жагат. Муну дагы баягы бир деле эмес, 2-3 түрүн өстүрүп алгам да. Анан могул гүлгө өзүм аябай баа берем. Бул гүл кислица деп айтышат орустар, бирок бул мусулманчылыкта муну салават гүлү же шам гүлү дешет да. Бул кечкисин шамдын учурунда жабылып калып, анан эртең менен багымдат намазын окур маалда уже ачылып калат да кайра. Анан ошол баягы диний багытта дагы муну таң аткыча ушул үйгө жакшылык, жакшы нерсе тилеп турат деп айтышат экен да. Ошондон улам мен ушул гүлдүн түрүн өстүрдүм да. Бул гүлдүн түрүн аябай мындай кызыл ачканын, көк ачканын баарын өстүрдүм.
сонун бир түрмөктү көрүп келдик эжеке. Негизи адамдар баягы үйдү өзүнө ыңгайлуу кылат да. Менин көрүшүм боюнча сиздер баягы гүлдөргө ыңгайлуу кылат экенсиз. Ушул тууралуу айтсаңыз. Үйүңүздө гүлдүн саны ушунчалык көп экени бизди аябай суктандырды. Гүлгө мен бала кезимден кызыгам. Гүл мен өзүм мамам аябай гүлдү өстүрчү да. Анан баягы кичинекейбиз да гүлдү сугар десе баягы эринесиң да ойногуң келет. Бирок кийин үйгө баягы аз маз гүл өстүрүп жүрүп анан могул айттым го, пандемия учурунда гүлгө аябай кызыктым. Анан ошо менен уруктарды алып келип айдап, айтор ошо гүлдөрүм мындай сынбаса экен, жылуу жерде турса экен деп чындыгында эле баягы үйдө гүлдөргө ылайыктап алгам да. Көп баягы айрым кишилер көбүнчө мебелдерди кое беришет го. Мен мебелдерди койгон жердин баарын бошотуп туруп эле гүлдөрдү тизип койгом да. Гүлдөрүмө аябай мындай жакшы карап, көңүл бөлүп, ошо билбейм, гүлдөрдү жакшы көрөм өстүргөндү. Көп кишилер келип эле бот саткыласың го бул жакты аябай гүлдөрдү ийиптирсиң дейт. Анан негизи бот саткылгыдай деле баягы ача туруп ачпаган мындай декоративный гүлдөрдү көп өстүрө бербейм. Көбүнчө мага мындай бажырайып ачылып турган гүлдөр жагат. Ошондой чай ичип олтурсам да ашканада гүлдөр толтура. Аларды карап өзүнчө суктанып коем. Жаткан бөлмөмдө дагы гүлдөр толтура. Ушундай ар бир бөлмөгө ушундай коюп алгам да гүлдөрүмө. Өзүм суктанам, жагат гүлдөрдү өстүргөн. Канча гүлдүн түрү бар үйүңүздө? Анткени биз барганыбызда бир эле бөлмөңүздү көргөнбүз. Ошо баягы съемкага тартабыз деп калдык да, анан баягы гүлдөрдүн баарын бир жерге чогултканга туура келип калды да. Ал гүлдөрдүн баары негизи ар бир бөлмөлөрдө турат. Анан азыр гүлдүн мындай түрүн айтсам 30тан ашык түрү бар. Анан баягы бир гүлдүн 5-6 өң ачканы бар да. Ошолордун баарын кошкондо бир 50дөн ашык гүл бар да. 50 челектен ашык гүл үйдө турат. Ошо өсүп атат. Эң сонун эже бир гана иш тараптан эмес, коомдук иштерде да аябай активдүүсүз. Буга чейин биз билишибизче Кош жылдызга да катышкансыз, Кош жылдыз долбооруна. Анан ал жактан кимден сунуш түштү эле, ошол тууралуу айтсаңыз. Кош жылдызда Калп эже Сейдалиева ошо жылыга өткөрүп жүрдү го, баягы медиктер менен ырчылар, анан журналисттер менен ырчылар деп өткөрүп калганда эле мен Калп эже менен дайыма ошо долбоорун колдоого алып, анда аят кезинде иштечүмүн. Ошондо чыгарып турчубуз да, гезитке баягы интервью алып чыгарып экөөбүз сүйлөшүп отуруп эле анан бурул ушундай ырдабайсыңбы деп калды да. Баягы журналисттер менен ырчыларды ырдаткандабыз Кош жылдыз долбоорунда, ошого чыгып ырдабайсың деди. Чынында башында баягы мындай кандай болот, эл кандай кабыл алат, мен жакшы ырдай аламбы, ырдай албаймбы деп өзүмө баягы сынчы болуп бир анан ошентип ойлонуп калсам, Калп эже жакшы ырдайсың, билем, жакшы эле ырдайсың, катыш деп ошентти. Анан ошо Калп эженин сунушу менен макул болуп катышып калдым. Анан Аскат менен сүйлөштүм. Аскат экөөбүз ырдайлы деп алып экөөбүз баягы жердеш иним болуп калат да. Анан ал дароо эле макул болду. Макул бурул эже экөөбүз чыгып ырдайлы деп анан кайсыл ырды ырдайбыз деп атып эле Аскаттын арузатын ойлонуп калып эле ошону ырдап чыктык. Айтор баягы даярдыгы жок дагы чыгып калып, андай кыска мөөнөттө эле чыгып калганбыз да. Анан бирок бир чети катышканыма жакшы өкүнбөйм. Сахнанын дагы баягы актриса болом деп ойлогон жаным баягы сахнанын дагы сүрүн көрдүм. Ошол кезде өтө эле сүрдүү экен, өтө эле оор экен сахнага чыгыш. Демек, ырчылардын деле жумушу бар. Ооба, мен ошондо ушундай баа бердим. Ырчылардын деле алардын кийип чыккан костюму, жаздырган ыры, жүргөн баягы өзүнчө эле чоң түйшүк экен да. Баягы жылтылдак көйнөк чыгып эле ырдап, кийип чыгып эле ырдап койсо биз баягы буларга эми оңой деп ойлойбуз да. Бирок жон териң менен сескенден кийин түшүнөт экенсиң, ырчылардын деле турмушу, жасаган иши баягы оор эле экен. Сизди ушунчалык орусча айтканда универсал айым катары көрүп атам. Үйдө мыкты кожойкесиз, флористсиз, мынакей дагы ушу баяндамачы болуп да иштейсиз, мынакей журналист катарында иштейсиз. Деги эле айымдар үчүн бул нерсе оор эмеспи? Бүт нерсени алып келиш. Анткени көпчүлүк эле эми журналисттерди айтып калат, жумушу сыртта, үйгө көп көңүл бурбай калышат депчи. Ооба, мындай эми алар баягы карьерага өтө басым жасаган адамдар болуш керек деп ойлойм да. Негизи адам ар тармактуу болуш керек да. Анан жогоруда айтпадымбы, мындай бирөөнүн ишин карап эле же бир нерсеге сындын айтып эле же болбосо бир эле багытты көздөп эле отуруп албай, баягы коомчулукта ар бир нерсени жасап, ошо өзүбүздүн жасаган ишибиз менен коомчулукта дагы бир мындай өзгөрүү жасайлы деп мындай өзүмчө ушундай ниет кылам. Анан ошол себептен баягы мындай дагы ой келди да, гүлдү өстүрөт деп атпайсыңбы? Гүлдү өстүргөндө менин убактым деле кетпейт. Эртең менен баягы эрте турам өзүм. Ошол маалда эле сугарып карап коем. Анан
Андан башка дагы аял затына тиешелүү жумуштарды жасайм да. Мисалы үчүн курак курайм, кээде бош боло калганда сайма саям, ушундай да иштерди жасайм да. Бирок анын баарына жетишсе болот. Адам бир эле багытты көздөбөй, ар тармактуу болуп, баягы убакытты туура бөлүштүрүп, туура караса, баланы да тарбиялаганга, ошо кыздарга да көңүл бөлгөнгө, үйгө да көңүл бөлгөнгө, ошол эле учурда күйөөнү да караганга, баягы баардык нерсеге көңүл бөлсө болот да. Китеп да окуганга, мен үчүн оорчулугу деле жок. Жетишем көп эле нерсеге. Эң башкысы калуу болуш керек, Калуу болуш керек. Ошончо гүлдү эжеке баягы сыры эмнеде баягы туура багып, туура кам көрүү керек да. Балким сырлары бар. Балким кээ бир айымдар баягы суу куйса көпкө чыдабай ал гүлү жаркырабай калып атат. Кээ бир гүлдөрдү баягы ал деле окуп үйрөнүш керек да. Мен деле баягы интернет талаасынан окуп үйрөнөм. Мисалы орхидея баксам, орхидеяны кантип багам, буга кандай уход керек, кандай топурак керек, эмне кылам, кандай суу куям, канча күндөн кийин суу куям деп баарын окуп ошонун баарына өзүмө үйрөндүм да. Кээ бир башка фиалкаларды мисалычы, анан топурагына жараша ар бир гүлдү өзүнүн топурагына отургузуп, ар бир гүлдү өзүнүн баягы каалоосу менен бакса жакшы өсөт. Да окшош эле алып туруп эле гүлдөрдү сугарып, анан эмне болду сугардым деп койбош керек да. Себеби бир гүл сууну таптакыр сүйбөйт, а бир гүл болсо суусуз жашай албайт да. Ошонун баарын окуп, билип, үйрөнүп, анан ошого жараша баксаң эле жакшы өсөт деп ойлойм да. Мисалга айтсак, баягы кээ бир мен угуп калгам да, акча чыгарган атайын бир гүл бар депчи. Ошо андай ишенесизби, ишенбейсизби? Астына атайын тыйын коюпчу өстүрүшөт. Жок, мен Кудайдан бөлөк эч кандай приметаларга ишенбейм, андай жөрөлгөлөргө ишенип, анан ушул гүл мага үйүмө акча алып келет эле деп деле өстүргөн жокмун гүл. Мындай кээ бирлери ушул гүл сага бакыт алып келет деп, аял бактысы деген гүл бар го, женское счастье. Ошондой алып келип белек кылып жүрүшөт, анан жанагы долларовое дерево деп коебуз го, доллар гүлү. Ошону деле алып келип беришти, бирок мен анын астына тыйын коюп, же болбосо мындай мага акча алып келсин ушул гүл деп деле ниет кылып эч нерсе жасаган жокмун да, андай жөрөлгөгө ишенбесем керек өзүм. Андагы гүл боюнча дагы жакын арада эле дал ушул өзүңүздүн Facebook тармагынан сынак жарыялагансыз, Андан дагы биздин продюсерибиз дагы сиздин гүлүңүзгө, белегиңизге ээ болгон. Ошол сынак боюнча айтсаңыз, өзүңүздүн мүнөздөрүңүз боюнча. Мен ал баягы мындай туруп эле жөн эле жерден чыгып кеткен ой болуп калды да. Андай деле сынак жарыялайын деп ойлогон эмесмин, бирок баягы Facebookка күнүгө кирем, карайм, баягы жаңылыктарды окуйм, анан аябай негативге толуп кетти да. Акыркы как раз ошол маалда баягы шайлоонун жыйынтыгы толук чыгып чыкпай, баягы элдин баары бир нерсе күтүп аткан учур болуп калган кезде, анан бир позитив кылайынчы ошо соц тармагында деп, анан гүлдөрүмдү, ага чейин гүлдөрүм жөнүндө чыгарып, сүрөттөрүн жүктөп турчумун да. Мен ушундай гүлүм бар дегендей бир өзүмдүн жан дүйнөмө жакын сөздөр жазып элечи. Анан ушул гүлдөрүмө сурап, өзүмдө кат жазган дагы мындай эмелер болду да, досторумчу Facebook'та. Анан ошолордон улам, анан кастинг жарыялап көрөйүн деп эле, мен жөнүндө ким 5 фактыны туура айтса, ушуга ушул гүлдөрүмдү берем деп эле жөн эле баягы кастинг жарыялап койдум. Анан мен күткөн эмесмин мынчалык баягы бүт өзүмдүн кесиптештерим, улуу эле эжелер баягы көңүл бөлүп баягы эме кылышат го деп ойлогон эмесмин, күткөн эмесмин, бирок мен күткөндөн да жакшы маанай тартууланып кетти ошол жактан. Анан жыйынтыгында ошо Жыпар эже дагы Раиса Дүйшөнбековна деген эже, журналисттер көбүнчө баягы өзүмдүн кесиптештерим өзүм жөнүндө фактыларды айтты. Анан ошого карап тандоо кылып, анан 5 кесиптешиме ошо 5 гүл белек кылайын дедим да. Гүлдөрдүн дагы баасынын кымбаттары болобу? Аябай кымбат гүлүңүз канча сомдук гүл? Мен үйдө турган ошо доллар багы деген гүл азыр гүл саткан дүкөндөрдө 10.000 сом турат да. Ошол орточо челек мындай бажырайып өсүп турат, ал ачпайт. Ачса мындай 2-3 жылда бир эле мындай бир урук сыяктуу болуп эле ачат да, мындай өтө деле бажырайып гүл ачпайт. Бирок ошол жөрөлгөгө аябай көп ишенишет болуш керек. Гүл саткан дүкөндөрдү кыдырып карасам аябай кымбат да. Анан жанагы аял бактысы, анан антуриум деген гүлдөр бар, алар деле кымбат. Ошо Демек эң кымбаты 10.000 сомдук гүлдөр. Гүл дүкөндөргө кирсең андан да кымбат гүлдөр бар да, бирок менин үйүмдө ал гүлдөр өспөйт. Мен аларды өстүргөн эмесмин, билбейм, декоративный гүлдөр да, мындай офистерге же жакшы чоң-чоң үйлөргө кое турган гүлдөр. Анан
кызыкпасам керек, бирок ошондо барып баягы ушул меникиндей болуп чоң өсүп калыптыр, ушул гүл канча сом болду экен деп кызыгып барып сурасам 10 000 сом деди да, ошондой челек. Кымбат гүлдөрү да бар, арзан гүлдөр бар, бирок мен гүл сатпайм да, баасына деле көп кызыкпайм да. Өзүм сатып алышым мүмкүн, бирок өзүм гүл сатпайм деле. Жогоруда гүл жөнүндө сүйлөшүп калдык, анан азыр өзгөчө буга чейин деле баягы белек бергенде гүлдү эребиз, ал гүл 1-2 күн тууруп эле кайра солуп калат да. Ошонун ордуна баягы челектеги гүлдү берсек, балким жакшыраак болот. Деги эле сиздин көз карашыңыз кандай ушуга? Мен өзүм жакшы көрөм ошондой. Мага ушу карападагы гүлдү ким жолдошум болобу, туугандар болобу же курбуларым болобу, баары тең мен ошо карападагы гүлдү жакшы көрөрүмдү билет. Карападагы гүл базарында белек кылышат да. Ал аябай жакшы эстелик болуп калат. Мисалы, менде орхидея гүл бар. Айтмакчы, орхидея гүл дагы аябай кымбат болот. Экиге бөлүнөт да. Ошо мен жергиликтүү деп, өзүбүздүкү деп, анан баягы чет жактан алып келинген депчи. Ошо жергиликтүү орхидея аябай жакшы өсөт. Мен өзүм ошону аябай жактырып бир жылча жүрүп, анан белекке алгам. Аябай жакшы өсүп атат да. Мисалы үчүн 3 жыл болду, 3 жылдан бери курап калган жок. Ошол орхидеяны белекке алгандан кийин дагы ошо орхидеяны кантип багыш керекти үйрөндүм. Ошо мен өстүрүп жакшы карап атам да. Бир чети аябай жакшы. Беркиндей баягы букет гүлдөрдү деле белекке көп эле алып жүрөм, бирок алар чындыгында баягы сиз айткандай 2-3 күн ашып кетсе 5 күн курап калат да, бат элечи. Ал баягы ыргытканга туура келет, бирок ыргытып атканда аябай ичим ооруйт да. Андан ошон үчүн мага карападагы гүл аябай жакшы. Өзүм дагы бирөөгө белек кылгым келсе, ошо карападагы гүлдүн баягы сыртын коостоп, жакшынакай кылып, туулган күнгө же бир чоң майрамга алып барыш керек болсо, ошо баягы сыртын коостоп эле жакшынакай кылып алып барып берип койгонго аябай көп аракет кылам да. Мисалы үчүн ар бир гүлдүн дагы өзүнчө бир дүйнөсү бар да. Анан сиз билген өзгөчө кызыкты жараткан гүл кайсы? Кандай өзгөчө караганга алып келет? Мисалы үчүн өткөндө сиз менен маектешкенде айтып калдыңыз, кышында уктап калган гүлдөрдү уктатпай карап атам депчи. Ооба. Фиалканын тукуму деп коет, ошо Тидея глаксания деген гүлдөр бар. Алар кышкысын баягы эс алышат да. Кыш кеч күз болуп калганда эле уже жалбырактары саргайып, барып эле анан бутагы таптакыр жок болуп кетет. Топурактын астында мындай түбү пияз сыяктуу болот да, пияздай болуп. Ошону баягы коюп койсо эле жазга маал, анан аны көп кышкында сугарбайсың, жазга маал өзү эле өсүп чыга берет да. Бирок ошо быйыл ошо күзгө маал ошонун баарын сабактарын кыркып, сууга салып койсом тамыр чыкты. Анан ошо кеч күз отургузуп койсом, азыр кышында уктаган жок, эч кандай ачып атат, аябай бажырайып ачып атат да. Анан ошо уктатпай деле ошо гүлдөрдү бакса болот экен деген баягы ой келди да. Анан ушуну багып атам. Ошондой гүлдөрдүн да мындай кызыктуу, өзүнүн ар бир гүлдүн өзүнүн мындай кызыктуу, жагымдуу жактары бар. Мисалы үчүн гүлдөрдү азыр шаар тургундары көрүп алып, ошол гүлдү отургузган топуракка келишет да. Топурак кандай болуш керек? Айыл жергесинде көбүнчө жанагындай тоодон алып келишет да. Тоодон алып келишет, кара топурак атайын тоодон алып келип өстүрүшөт. Өзүм апамдар билем да. Анан бизде биякта азыр топурактын түрү сатылат. Ичинде көбүнчөсү могу Россиядан келген топурактар бар, жакшы. Тоодон алып келгенде эле баягы мешоктордо топурактар бар, бирок мен аларга да олтургузуп көрдүм да башында. Бирок ал топурак ар бир эле гүлгө жага бербейт экен. Кээ бир гүлгө жагат экен, кээ бир гүлгө болсо таптакыр эле жакпайт экен, куурап же өспөйт же чоңойбойт, ушундай туруп калат экен да. Анан баягы улам окуп ар бир гүлдүн өзүнүн топурагына отургузуп көрсөм кандай болот экен деп. Мисалы үчүн тикенектүү гүлдөр бар го, кактус жана декабрь гүлү деген. Аларды ошо тикенектүү атайын для суккулентов деп коет, ошондой топуракка отургузсаң жакшы өсүп кетти да. Могул ошол жанагы айттым, фиалка, Тидея, глаксания, анын баарын ошо атайын фиалка гүлдөр үчүн топурак бар, жумшак, эч кандай катыбайт. Ошол топуракка отургузсаң дагы аябай ачат экен. Анан мен бир ачылыш жасадым өзүмө, ошол фиалканын топурагына эле бүт герандардын баарын олтургузуп салгам. Герандарым да аябай жакшы гүлдөп атат да. Жайында, жазында жакшы гүлдөбөй, баягы ооруп, бир аз ошо жакшы өспөй аткандан ошо фиалканын топурагына олтургузуп көрөйүнчү, кандай болот экен деп алып келип эле отургузуп койсом, аябай жакшы чоңоюп, жакшы өсүп атат да. Анан ошондон улам ойлоп калдым, мен ошо топурактан дагы көп нерсе байкалат экен да, көп нерсе көз каранды экен. Эң жакшы. Дал ушул эжеке келип биз менен кызуу маек куруп бериңизге сизге чоң рахмат. Бар болуңуз, өзүңүздө гүл өстүрөт экенсиз, гүлдөй жайнап жүрө бериңиз. Силердин да ишиңерге чоң